Сөз ең алғашқы суроо ушул үй бүлөгө бир аз аныктама киргизсек. Жакшы болот. Бүгүн чындап эле мындай бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү маселелердин бирин көтөрүпсүңөр. Ошондуктан мен сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Экинчи ыраазычылыгым ошончо көрөрмандар менен ошондой бир айталык бир чоң жамаат менен жүз көрүшүп, мындайча айтканда баарлашып калганга дагы шарт түзүп берип атасыздар. Ошол шартты дагы өтө коомубуз дагы бүгүнкү күндөгү заманыбыздын, учурубуздун, доорубуздун көйгөйлүү маселесинин тегерегинде мындай бир кеп козгоп чакырып жибергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Албетте үй бүлө дегенде бүгүнкү күндө биз билебиз, үй бүлө бул эгерде биз сөздүк маанисинде жөнөкөй үй бүлө дегенде кыргыз эмне түшүнөтүндө үй бүлө бул айтканда бир бекем чеп деп түшүнсөк дагы болот, же болбосо кайсы бир тең шерик иштин тегерегинде топтолгон, тең шерик укуктук шериктештиктин тегерегинде топтолгон бир топ десек дагы болот. Себеби дегенде үй бүлөнүн ичинде ата болобу, апа болобу, бала болобу, кыз болобу, чоң ата болобу, чоң баардыгынын мындайча айтканда өзүнө ылайык укук милдеттери, же болбосо жалпысын бириктирген бир иш бар ошончо. Эгерде анын чындыгы үй бүлө деген маңыздык жагындагы терминдик аныктамасына келсек, бул мындай айтканда ата энеден турган, же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнөн турган, мындайча айтканда бир топ, ал топтун ар бирине тиешелүү болгон укук милдеттери жүктөлгөн, эмне айтабыз биз, бир ынтымактуу коомдун эң алгачкы бир пайдубалы деп кылсак болот, аныктама берсек болот.